Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы координаттык түз сызык, сан огу жана түз сызыктагы чекиттердин ортосундагы аралык. Баарыбыз сабакка даярбызбы балдар? Анда баштайбыз. Бүгүнкү сабактын максаты координаттык түз сызык түшүнүгүңөр калыптанат. Сан огу жөнүндөгү билимиңер кайталанып бекемделет. Үчүнчү бул сан огундагы оң жана терс ондук бөлчөк сандар жөнүндө маалымат аласыңар. Төртүнчү координаттык түз сызыкта сандардын жайгашуу ордун аныктоону билесиңер. Жана бешинчи түз сызыктагы чекиттердин ортосундагы аралыкты аныктоону үйрөнөсүңөр. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда адаттагыдай математикалык диктант жазып алалы. Өтүлгөн темаларды кайталоо максатында. Анда баарыбыз жаздыкпы математикалык диктант деп жазып коелу. Анда даяр болсок балдар баштайбыз. Биринчи 15 бүтүн мезгили 85 санын жазгыла. 15 бүтүн мезгили 85 санын жазгыла. Экинчи 42 бүтүн 189 санын бүтүнгө чейин тегеректегиле. 42 бүтүн 189 санын бүтүнгө чейин тегеректегиле. Үчүнчү 45 бүтүн 1841 санын көбөйткүлө 100гө. 45 бүтүн 1841 санын 100гө көбөйткүлө. Төртүнчү 842 бүтүн 3'tü бөлгүлө 100гө. 842 бүтүн 3 бөлүү 100 барабар канча? Бешинчи 56 бүтүн 5 мезгили 78 санын жазгыла. 56 бүтүн 5 мезгили 78 санын жазгыла. Жазып бүттүкпү баарыбыз балдар? Анда жазып бүткөн болсок баарыбыз чогуу текшерели. Биринчи бул 15 бүтүн мезгили 85 санын жазылышы. Экинчи 42 бүтүн 189 санын бүтүнгө чейин тегеректесек 43 саны келип чыгат. Себеби бул өтүрдөн кийинки, ошол бүтүндөн кийинки сан 8 5тен чоң. Үчүнчү 45 бүтүн 1841 санын 100гө көбөйтсө, анда ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына көбөйтүүдөгү эрежени пайдаланып, бул өтүр оңго карай 2 санга жылат. Себеби ондун экинчи даражасына көбөйтүлүп атат. Төртүнчүсү 842 бүтүн 3 бөлүү 100. Мында ондук бөлчөктөрдү оңго бөлүү ондун даражаларына бөлүүдө бул ондун экинчи даражасына бөлүнгөндүктөн өтүр солго карай 2 цифрага жылат. Демек 8 бүтүн 423 саны келип чыгат. Бешинчи 56 бүтүн 5 мезгили 78 санынын жазылышы. Текшерип бүттүкпү балдар? Анда бүгүнкү сабактын планы. Баарыбыз 199 бетти ачабыз. Бул биринчи координаттык түз сызык жөнүндө түшүнүк. Биз буга чейин да координаттык түз сызык жана сан огу жөнүндө түшүнүктөрдү алганбыз. Эми ошол координаттык түз сызыкта бүгүнкү темада ушул ондук бөлчөктөрдү белгилөө жана анын окулушу жөнүндө кеп кылабыз. Экинчи бул координаттык түз сызыкта координаталардын жазылышы жана окулушу. Үчүнчү координаттык түз сызыктагы чекиттердин ортосундагы аралык. Төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ошол сабакта колдонулган түндү түшүнүктөр бул жерде. Анда биринчи план координаттык түз сызык деген бул эсептөөнүн башталышы. Бирдик кесиндиси жана багыты белгиленген түз сызык. Аны сан огу деп да аташат. Бул жерде координаттык түз сызык берилди. Эгерде дептердин ар бир клеткасын 1 сантиметр деп алсак, мында 2 координаттык түз сызыкта чекит берилди. Бул ошол чекиттин түз сызыктагы абалын көрсөтүүчү санды ошол чекиттин координатасы деп атайбыз. Мисалы 3 саны бул А чекинин координатасы. Жазылышы дөмөкөй түрдө жазылат. Ал эми окулушу болсо А чекитинин координатасы 3.
-6 саны мисалы b чекитинин координатасы. Жазылышы төмөнкүдөй окулушу болсо b чекитинин координатасы -6. Эми карагыла, бул жерде демек бул координаттык түз сызык же болбосо саногунун ортосу бул 0 координат башталышы болуп эсептелет. Бул оң санда, терс санда болуп эсептелбейт. Ал эми ошол координат башталышынын оң тарабындагы сандар булар оң сандар, сол тарабындагы сандар терс сандар болуп эсептелет. Түшүнүктүү болдубу балдар? Анда түшүнүктүү болсо экинчи планга өтөбүз. Координаттык түз сызыктагы координаталардын жазылышы жана окулушу. Мисалы бул жерде кадимки бүтүн сандар берилди. Эгерде дептердин ар бир клеткасын 1 сантиметр деп кабыл алсак, анда А чекитинин координатасы 3-кө барабар. Анын окулушу жазылышы төмөнкүдөй окулушу болсо А чекитинин координатасы 3. Ал эми С чекити бул 6-га барабар. Бул окулушу С чекитинин координатасы 6. Ал эми Б чекитин алсак, Б чекити бул -2де жайгашкан. Бул 0дун сол тарабында жайгашкан, 2 бирдик сол тарабында. Демек бул Б чекитинин координатасы -2 деп окулат. Кийинкиси К чекити бул 0дон 8 бирдик солдо. Демек бул К чекитинин координатасы -8. Е чекити бул 0дун оң тарабында 8 бирдик оң тарабында жайгашкан. Демек бунун окулушу Э чекити координатасы 8. М чекити болсо координатасы -5. Түшүнүктүү болдубу? Эми бүтүн сандар сыяктуу эле координаттык түз сызыкта бул бөлчөк сандарды да берсек болот. Ондук бөлчөктөрдү, аралаш бөлчөктөрдү да берсек болот. Мисалы бул жерде координаттык түз сызыкта же болбосо саногунда 4 чекит берилди. Мында А чекитинин координатасы -2,4-3-кө барабар. Ал эми С чекитинин координатасы -1,5. Ал эми Б чекитинин координатасы 1,4-1. Ал эми Д чекитинин координатасы болсо 2,5. Бул жерде дептердин 4 клеткасы 1 сантиметр же болбосо 1 бирдик катары кабыл алынды. Демек мында бул Д чекити барабар 2,5. Демек Д чекитин координатасы 2,5 деп айтылат. Координаттык түз сызыктагы координаталардын жазылышы жана окулушу түшүнүктүү болдубу балдар? Анда 3-чү планга өтөбүз. Бул координаттык түз сызыктагы чекиттердин ортосундагы аралык. Эми биз буга чейин координаттык түз сызык жана кесиндинин узундугу деген теманы өткөнбүз. Ошол темада бул координаттык түз сызыктагы чекиттердин ортосундагы аралыкты табууну да караганбыз. Бул оң жакта жайгашкан чекиттин координатасы менен сол жакта жайгашкан чекиттин координатасынын айырмасынын абсолюттук чоңдугуна барабар. Ал эми абсолюттук чоңдук деген бул терс болбогон сан. Ар түрдүү белгидеги сандын модулу оң сан болот. Мисалы -7нин абсолюттук чоңдугу же болбосо модулу 7ге барабар. 15 санынын модулу да өзүнө барабар. 0 санынын модулу да өзүнө барабар. Эми эгерде ушундай саногунда 2 чекит берилип, ошол чекиттин ортосундагы аралыкты табуу талап кылынса, анда төмөнкүдөй формула менен аныкталат. Мында мисалы А Б чекитинин ортосундагы аралыкты табуу үчүн анда Адан Бны кемитип, ушул айырманын абсолюттук чоңдугуна барабар. Мисалы бул жерде С жана Б чекитинин ортосундагы аралыкты табалы.
С б. Демек бул с деген -6 барабар. Минус айырмасы болгон үчүн минус. Б чекити дагы терс сан. Демек кашан ичиге жазабыз? Мында жыйынтык минус менен минус плюс болуп кетип, мында -6 плюс 2 деген сан келип чыгат. Ал эми андан жыйынтык бул -6дан 2 кемитилип, чоңунан кичинесин кемитилип, чоңунун белгиси коюлду. Демек -4. Ал эми бул абсолюттук чоңдуктун эрежеси боюнча бардык каалагандай белгидеги сандын модулу оң сан болот. Демек -4 модулу 4кө барабар. Аралык терс болушу мүмкүн эмес. Эми карагыла, б менен анын ортосундагы аралыкты табалы. Мында быбыз барабар -2, быбыз барабар -2. Ал эми абыз барабар 3. Демек -2 -3 барабар. Жыйынтыгы бул терс сандардын экөөтөн терс болгон үчүн кошулуп минус белгиси акталды. Демек -5. Ал эми -5тен болсо 5 деген сан келип чыгат. Абсолюттук чоңдугу. Кийин мисалы А менен Д'нын ортосундагы аралыкты табуу. Анда A'быз барабар 3кө, ал эми D'быз барабар 7ге. Эми 3төн 7ни кемитсек -4. Чоңунан кичинесин кемитип, чоңунун белгисин койдук. Ал эми -4төн дагы 4 деген сан келип чыгат. Абсолюттук чоңдугу. Демек бул координаттык түзүктөгү чекиттердин ортосундагы аралыкты табуу ыкмасы болду. Түшүнүктүү болдубу балдар? Эми карагыла, мисалдарды карайлы ошого. Чекиттердин ортосундагы аралыкты тапкыла. Мисалы бул жерде ондук бөлчөктөр менен чекиттер берилди. Биринчи А -5 A'нын координатасы бул А чекитинин координатасы -5,23. Жана С чекитинин координатасы 4,15. Ушул эки чекиттин ортосундагы аралыкты табабыз. Анда бул A'сы модулу барабар. Бул A'быз барабар -5,23 координатасы жаздык -4,15. С чекитинин координатасын. Ал эми экөөтөн терс болгон үчүн бул минус белгиси сакталып, кошулуп жазылат. Демек -9,38 келип чыкты. Мындан болсо сандын модулу 9,38 келип чыгат. Экинчи Б 1,38. Б чекитинин координатасы жана Д чекитинин координатасы болсо -3,12. Эми эки чекиттин ортосундагы аралык бул Б'дын модулу 1,38. Бул Б чекитинин координатасы минус Д чекитинин координатасы да минус болгон үчүн кашан ичине жазабыз? Демек бул минус менен минус плюс болуп кетип, жыйынтыгында 4,15 деген сан келип чыкты. Оң сандын модулу дагы оң сан келип чыгат. 4,15. Үчүнчү мисалы М -6,45. Мдин чекитинин координатасы -6,45. Жана Н чекитинин координатасы -4,21. Эми ушул эки чекиттин арасындагы ортосундагы аралык бул -6,45 М чекитинин координатасы минус жана бул Н чекитинин координатасы да минус болгон үчүн кашан ичине жазылды? -4,21. Эми мында минустар плюс болуп кетип, -6,45 плюс 4,21 деген сан келип чыгат. Эми мында чоңунан кичинесин кемитип, чоңунун белгисин коюу аркылуу -2,24 деген сан келип чыкты. Ал эми мунун жыйынтыгы сандын модулу 2,24 деген оң сан келип чыкты. Түшүнүктүү болдубу балдар? Эгерде бул кошумча маалыматтар керек десе, 77-беттасы бар сан координаттык түз сызык саноо жана кесимденен узундугу деген темаларга кайтып окусаңар болот. Анда бышыктоо, сызыктуу бышыктоо максатында мисал маселелерди иштейбиз. Бул 480, 482 жана 484 көнүгүн иштейли. Мында деле ошол координаттык түз сызыкта же болбосо кандайдыр бир аралыкта
координаталар берилген. Ошолордун ортосундагы аралыкты табуу сыяктуу шарттарды аткарышыбыз зарыл. Жана тапшырма бөлүккө 481, 483 жана 485 көнүгүү. Эми балдар баарыбыз тапшырманы көңүл коюу менен аткарабыз жана ошол бүгүнкү темага тиешелүү болгон эрежелерди, формулаларды жаттайбыз. Анда сабак түшүнүктүү болгон болсо, саламатта калгыла балдар.